Ayba aka, бүгүнкү концертке келгениңиз максаты жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Бүгүн Кореядагы кыргыздар концерт уюштуруп калыптыр жана благотворительный акция боюнча кыргыз эстрада жұлдыздары чыгышып атай ошол түшкөн акчаларды жанагы революциядан жалгап калган кыргыз мекендештерге беребиз деген ойдо концерт өтүп атат. Маанай кандай экен эле? Маанайлары жакшы, бүгүн кичине сайын иште анан бүгүн кичине көңүл ачып майрам өзүбүздү майрам уюштуралы деп инициативный мекендештерибизге чоң рахмат. Ошо уюштуруп топтор дем алышын кандай өткөзүп дегенде музыкал хауста концерт өткөзүп атабыз. Şu konseptке келдик. Кыргыздар тынч болсун. İşleriniz ийгилик. Атай Кореяга келип калдык. Концертке дагы келип калдык. Кыргыз эли дагы Кореядан дагы бай мамлекет болсун. Ооба. Менен келип калдым жерге. Бүгүнкү ушундай Кореяда кайрымдуу концерт, Кыргызстандан эстрада жұлдыздары келген ошол концертти өтүп калды. Жакшы маектен ойнап, алардын Бүгүнкү күн жөнүндө Жакшы. Kırgız estrada yıldızlarının şovkesi çoğun konsertine hoş geldiniz demekçiyiz. Sizlerge arkalan konsertlerinizi açıklık jarayalайбыз. Hazır bizim yıldızlar sahnana çıkardan aldım. Sizlerge 6-7 aprel байланыштуу биздин ушул жерде көп отурган өзүбүздөр деле колубуздан келген аракет кылып материалдык жардам Кыргызстанга жөнөткөн болчу. Суммасы 1750 топтолгон, аларды болсо бардыгына бөлө албадык. 11 адамга $7000 7000 сомдон кылып жаракат алгандарга бөлүп беришти. 11 адам болду, 7000 сомдон алыштылар. Анан кийин дагы бир доктор Байке, бул аты жөнү жана башка маалыматтарды алыңыздар келсе кийин концерт бүткөндөн кийин кайрасаңыз басылып 2009-жылдын Кыргыз Республикасында сахна ажары аталган Кубик кызы Айбериге кол чаап тосуп алабыздар. Again.
элесине жана ошондой эле менин патриот кыргыз элиме арналып өттү. Андыктан саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу бүгүнкү ушул концерттин коноктору, урматтуу биздин Түштүк Кореядагы мекендештер, сиздер менен эң алгачкы жолу, эң биринчи жолу ушул концертибизде жүз көрүшүп отурганыма аябай кубанычтамын. Мен айткым келет, менин келгениме 2 күн болду. 2 күндөн бери тынбай эле ушул Корея шаарына айланып эле кызыгып, аябай коз шаар экен, коз жерлери көп экен. Сиздер кандайсыздар? Кыйналбай эле жүрөсүңөр? Жакшы. Мен эң биринчиден ушул Кыргыз Республикасынын Түштүк Кореядагы элчилигине, ошондой эле Кыргызстан офисине, Максат борборуна, Шумкарбек байкеге, Исаев Бакыт байкеге, жана ошондой эле жалпыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдирип кетмекчимин. Жагымдуу сонун кыргыз ырларын байкайт. Жалайымдаган жаштыгыңа, жанып өчкөн бактыгыңа кание. Сага кандай укчулар жагат? Мага мындай чын айтканда кичине жашы өткөндөр ушулар жагат. Мисалы ким болду экен? Орус Игорь Крутой барбы? Россиянын. Игорь Крутой? Анын аты Крутой болбосо деле биздин Бекчорого жетпейт го? 2009 жылдын эң стилдүү номинациясына ээ болгон Көптөрдүн жүрөгүнө чок салган Бекчоро! Кыргызда барбызбы? Очагып отурабыз. Sen olup gündüm engelim, men üçün belli. Assalamu alaikum hurmatlı bizim mekendештер. Kandayсыздар? Жақсыларбы? Бұл сіздер мен көріп жатқан абдан қуаныштамын, арнайы бар болыңыздар, денсаулық болыңыздар. 2 күнден бері Кореяда жүріп, кеткенсізде келбей қалмай. Ушаға жұмыста өліп алмасақ құлатамыз біз. Ең чоң разышылық, ушу бізде ұйыштырған Қырғызстан офисінің Бақыт Исақовқа, жана ошондой Шумкарбекке, Салауатқа чоң разышылық билдирип кетебиз. Колчак койсоңуздар. Ошол менен бирге сиздерге чоң разышылык билдиребиз. Себеп дегенде ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, ушу баардыгы ушу кыргыздар башы бириксин деп ушул жерге чогулуп, бизди колдоп, коштоп, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Дайын жолу сиздер үчүн мен таазим этем. Аны эмесе кийинки жайра турган жашагай чыгарма ушул жерде отурган баардык биздин кыргыздын сулуу кыздары, сулуу эжелери сиздер үчүн арналмакчы. Кыргыз кыздар атат. Кыргыздар сиздер үчүн. Барыңыздар кыргыздар. Kıyametin yaştı sana bağına Bütün seni gündeme Acı canı